16 октябрдан 17 октябрга караган түнү Бишкек шаарындагы окуучулардын ата-энелери коркунуч чакырган окуяга туш болуп, бирок укук коргоо кызматкерлери реалдуу коркунучтун жок экендигин айтышты. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова коркутуу болгондугун билдирди. Мамедин Ташевдин соту кийинкиге жылдырылды. Кафе-ресторандардагы тейлөө акысынын алынышы тамак аштын кымбатташына алып келбейт дейт антимонополиялык кызмат. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу үчүн мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол жана башка жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылыштан тааныша аласыздар. Студияда Перизат Сайтбурхан. Кечке жуук Бишкек шаарынын мектептерине тиешелүү болгон коркунучтуу чакырыктар жана эскертүүлөр Telegram каналдарда жарыялана баштап, ал коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Интернет аркылуу видео таратып, Бишкек шаарындагы мектептерге кол сала тургандыгын айткан чет элдиктин аракетине карата Ички иштер министрлиги кечке жуук ал жарандын тек жайы аныкталгандыгын, ал Кыргызстанда эместигин жана коркунуч жоктугун билдирген. Милиция шаардагы билим берүү мекемелеринде зарыл иш-чараларды өткөрүп, шектүү буюмдар жана коопсуздукка коркунуч жараткан жагдайлар аныкталбагандыгын маалымдаган. Ага кошумча бүгүн ал каналда сүрөттү жарыяланган МН аттуу өспүрүм милицияга жеткирилип, мекеме 17 октябрда тактагандай коркутуу жана чагым мүнөзүндөгү сүрөттөр камтылган билдирүү алгач 16 октябрда ужасы Бишкек Аверсион деп аталган топтун мессенджеринде жарыяланган. Чет элдик кара ниет адам анда кыргыз жарандарын биринин сүрөтүн да жарыялап, ал анын жардамчысы экендигин, жардыруучу заттарды колуна алгандан кийин көмөк кылбай койгондугун жазган. Сурамжылоодо ал буга чейин Telegram каналында белгисиз адам менен жаңжалдашып, кийин анын эл аралык издөөдө жүргөн Авсюк Ярослав Михайлович экендигин белгилүү болгонун түшүндүргөн. Андан кийин анын дарегине Бишкек хоррор аттуу аккаунттан коркутуулар келип түшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында МН коркунучтуу билдирүүлөрдүн таралышына тиешеси жок экендиги, ал эми бул билдирүүлөр чагымчыл мүнөздө болуп, башка колдонуучулар тарабынан өч алуу максатында жайгаштырылгандыгы аныкталды. Мындай кооптонуулар коомчулуктун арасында коркунуч жаратып, 16 октябрдын кечинде Бишкек шаарынын мэриясы 17 октябрда Борбордогу муниципалдык мектептерин онлайн режимге өткөргөндүгүн кабарлаган. Көп өтпөй мектептер ишин мурдагыдай эле уланта тургандыгын расмий жарыялаган. Экинчи маалымат түн жарымында тарагандыктан чаташуудан улам айрым мектептерде кээ бир окуучулар келбей калган болуусу мүмкүн экендиги да айтылат. Ал эми бүгүн Бишкекте мектептерде милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери райондун аймагында жайгашкан билим берүү мекемелеринде күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Милициядан билдиришкендей, күчөтүлгөн чаралар окуучулар, мугалимдер жана ата-энелердин коопсуздугун камсыздоого багытталган. Милиция кызматкерлери мектептердин жанында күзөт иштерин жүргүзүп, коомдук тартипти сактап, жарандардын ар кандай суроо талаптарына ыкчам чара көрүүдө. Ленин райондук бардык мектептери штаттык режимде иштеп жатат. Билим берүү мекемелеринде абал тынч, коомдук тартип бузуулар катталган жок. Райондук ички иштер бөлүмү өзүнө бекитилген аймагында коопсуздукту жана коомдук тартипти сактоо боюнча бардык чараларды көрүүнү улантууда. Ички иштер министрлигинен билдиргендей, коркутууларды тараткан адам 2005 жылдын 23 октябрында туулган чет элдик жаран Авсюк Ярослав Михайлович болуп чыккан. Алынган маалыматтар боюнча аталган жаран мурдада Орусиянын ички иштер министрлиги тарабынан телефон аркылуу терроризмге шектелип, эл аралык издөөдө жүргөн жана анын Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөнү катталган эмес. Бул боюнча пикирин билдирген мурдагы премьер-министр Феликс Кулов укук коргоо органдары Ярослав Авсюктун жүргөн жерин аныктоо үчүн Интерполго кайрылуусу керек дейт. Феликс Кулов, Кыргыз Республикасынын мурдагы өкмөт башчысы. Менин оюмча биздин органдар бул кырдаалда тийиштүү чара көрүштү. Алар ким экенин тез эле тактап, анын кайда болушу мүмкүн экенин аныкташты. Андан кийин биздин мекемелер конкреттүү чараларды көрүшү керек. Анын ичинде Интерпол аркылуу. Бул маселе саясатта эмес, балдарды коргоодо. Кайсы мамлекет болбосун балдарды өлтүрөм деп коркуткан адамга чара көрүшү керек деп баса белгиледи Кулов. Буга чейин Коммерсант бул адамдын сүрөтүн жарыялап, анын Украинанын коопсуздук кызматынын агенти катары баалаган. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын соц тармактарында бул кыргыз жарандарын Орусия тарапта согушка тартуу үчүн атайын жасалган аракеттер болуусу мүмкүн деген да пикирлер жарыяланган. Буга чейин Коммерсант бул адамдын сүрөтүн жарыялап, анын Украинанын коопсуздук кызматынын агенти катары баалаган. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын соц тармактарында бул Кыргызстан жарандарын Орусия тарапта согушка тартуу үчүн атайын жасалган аракеттер болуусу мүмкүн деген да пикирлер жарыяланган. Укук коргоочу Азиза Абдирасуловага карата коркутуу болгондугун ал өзү Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын жазган постуна караганда, ага 16 октябрь күнү кечинде саат 21:35 чамасында белгисиз адам телефон чалып, адепсиз сөздөрдү айтып өлтүрөм деп коркуткан.
айткан. Буга байланыштуу Абдирасулова башкы прокурорго, УКМКнын төрагасына, Ички иштер министрине, Кыргызстандын акыйкатчысына ачык кайрылуу жолдоду. Ал укук коргоо органдарына кайрылып чалуунун өздүгүн аныктоо, коркунучтардын себептерин аныктоо, күнөөлүү адам мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартууну талап кылды. Азиза Абдырасулова, укук коргоочу, бүгүн 16 октябрь 2025 жылы кечки саат 21:35 чамасында мага 0770 280 003 телефон номеринен белгисиз эркек адам телефонума чалып, ачык коркутуп, оозго алгыс сөздөрдү айтып, өлтүрүп кетем дегенге чейин барды. Өзүнүн ким экенин айткан жок, бирок кыргыз тилинде сүйлөдү. Ушуга байланыштуу сиздерден суранам. Ушул телефон номерден мага чалган адамдын өздүгүн аныктоону, ал жаран мени коркутуп, угроза кылып жатканынын себебин териштирүүңүздөрдү, жасаган аракетине ылайык мыйзам чегинде жоопкерчилигин карооңуздарды суранам. Эскерте кетсек, буга чейин президенттин расмий иш-чарада укук коргоочуга карата айткан сөздөрүнөн улам Абдирасулова да өлкөдөн чыгып кетип, жакында эле кайра кайткан болчу. Мындан 1 жыл мурун Темиров Лайф иликтөө платформасынын журналисттери боюнча өкүм чыгып, азыркы учурда абакта Махабат Тажибек кызы калууда. Бул боюнча Amnesty International эл аралык уюму аны бошотуп, ишин кайра кароого чакырган петиция жарыялады. Петицияда коррупциянын бетин ачкан журналистика ар дайым тобокелчиликтер менен коштолоорун жана бул учурда бийлик адилеттүү чечим кабыл алуусу керек деп айтылат. Быйыл апрель айында Бириккен Улуттар уюмунун негизсиз камакка алуу көрүнүштөрүн иликтеген жумушчу тобу Темиров Лайф жана Айт десе долбоорун мурунку жана ошол кездеги кызматкерлерин кармалышы, адам укугун жалпыга таандык декларациясын, жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пакттын бир нече беренелерин бузгандыгын белгилеген. Эскерте кетсек, Темиров Лайф жана Айт десе долбоорлорунда иштеген, жетектеген жана буга чейин кызматташкан 11 журналист жана активист 2024 жылдын январь айында жапырт кармалып, аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин жетөө убакыт алып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы экөө пробациялык сыноо менен бошотулган. Махабат Тажибек кызына боштондук. Журналист Махабат Тажибек кызы коррупцияны иликтеп, Кыргызстандагы жакырчылык менен социалдык теңсиздик тууралуу маалымат тараткан үчүн 6 жылга кесилип абакта отурат. 2022 жылы Махабат Тажибек кызы Кыргызстандагы эң көрүнүктүү иликтөөчү ЖМКлардын бирин жетектеп, эң жогорку деңгээлдеги коррупциянын бетин ачкан жана теңсиздик сыяктуу тамыры терең социалдык проблемаларды чагылдырып, жабыр тарткан адамдардын үнүн берген. Бийлик көз карандысыз журналистиканы куугунтуктоосун күчөткөндө 2024 жылдын январында бийлик Махабаттын үйүнө тинтүү жүргүзүп, аны камакка алган. Жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык жана активдүү баш ийбөөчүлүккө жана массалык башаламандыкка чакырык деген айыптар негизсиз. Эч кандай далил жок. Бирок 2024 жылдын октябрында Махабат 6 жылга эркинен ажыратылган. Азыр анын кичинекей баласы апасы жок, чоңоюп атат. Быйыл апрелде Amnesty International уюмунун дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына арналган баяндамасы жарык көрүп, анда Кыргызстанда жарандык коомго көз карандысыз маалымат каражаттарына жана укук коргоочуларга кысым күчөгөнү белгиленген. Эл аралык уюм таянган укук коргоочулардын маалыматына караганда, 2024 жылдын 9 айынын ичинде эле прокуратура журналисттерге, жарандык активисттерге жана блогерлерге каршы 71ден ашык кылмыш ишин козгогон. Көп учурда улут аралык кастыкты козутуу, массалык башаламандыкка чакыруу жана конституциялык түзүлүшкө шек келтирүү беренелери колдонулган. Укук коргоочулар бул иштердин көбү бийликти, коррупцияны, укук бузууларды жана социалдык адилетсиздикти сындаган материалдар менен байланыштуу болгондугун да белгилешкен. Бишкек шаардык сотунда ишкер Имамиддин Ташевдин иши боюнча кезектеги апелляциялык соттук отурум өттү. Буга чейин анын адвокаты Асель Аргынбаеванын анын кардары Ташев өзү 18 күндөн бери ачкачылык кармап жаткандыгын жана тамак аштан баш тарткандыгын айткан. Ташев өзү жазган катта бул ага жана башка убактылуу кармоо жайында кармалгандарга карата мыйзамсыз адамдардын ар намысына шек келтирген аракеттерден улам баргандыгын айткан. Адвокат ошондой эле Ташевка СИЗОдо кысым көрсөтүлүп, физикалык күч менен коркутуп жаткандыгын да билдирди. Бирок сот бул дооматтарга көңүл бурбай, компетенттүү органдарга, тактап айтканда прокуратурага жазуу жүзүндө арыз жазууну гана сунуштады. Отурум Ташевдин физикалык абалын жана сот процессине катышуу мүмкүнчүлүгүн тактоочу документтерди талап кылгандыгына байланыштуу кийинкиге жылдырылды. Аргынбаева Ташевдин ачкачылык жарыялашында саясий куугунтук жок экендигин белгилейт. Буга тергөө абагынын администрациясынын абактагылардын ар намысына жана кадыр баркын басмырлаган аракеттерине каршы чыгуу деп эсептейт. Июль айында 1-Май райондук соту Ташевди адам өлтүрүүгө аракет кылуу, бийликти күч менен басып алууга чакырык жана чек араны кесип өткөн деген айыптар менен 9 жылга эркинен ажыраткан болчу.
Ала жетпейді шындығында. Бұл бір. Екіншісі, Açık koyuyorum. шағын райондық сотта білесіздер. Менің бір адвокатымды қату veya қуғындықта жүріп қамағанға да жеттіңдер да, мындай судебный система. Мен адвокаттардан мені отказ қылдырды, жоқса адвокаттарды егер мүмкін болса, мен ишенгенім еле ушул адвокаттар. Өзіңіз білесіз, райондық сотта өтті мыйзам колдоно бузуп менин көрсөтмөмсүз чечим чыгарып келдиңер. Точнее, ошол райондук сот. Эгер мүмкүн болсо, мен өтүнүчүм. Мен 18 күндөн бери бир бурдандан жейлекмин. Мен эми тияк менен өзүмдүн деңгээлимде күрөшүп атам. Эми силерден суранычым, силер менен жаңы таанышып атам. Мен райондук сот менен күрөшүп, билесиз, ушул соттук отурумда мен мындан нервди кесип ийген адаммын. Мага көп деле жолоп тирейт орустар айткандай. Анан эми сиздер өзүңүздөр менен күрөштүрбөй эле, жакшы мыйзам ченемдүү кара бериңиздер. Адвокаттарды басынтпай, Başka bir müdahale макулмун. Өзү да чыдабай атам. Президент Садыр Жапаров үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул документ Жогорку Кеңеш тарабынан 11-сентябрда кабыл алынган. Аталган мыйзам менен үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн адамга камактын мөөнөтү 7 суткадан 14 суткага чейин көбөйтүлүп, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу укук бузуу жасаган адамга сот 3 айга чейин мөөнөткө дайындалуучу электрондук байкоо жүргүзүү менен тыюу салууларды жана чектөөлөрдү киргизе алат. Бул үчүн ага электрондук билерик тагылат. Ал эми ички иштер органдарына үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө ар бир билдирүү боюнча тобокелдикке баа берүү боюнча ыйгарым укуктарды тапшырылат. Кыргызстанда буга чейин кыз келиндер уурдалып, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуялар болуп келет. Өлкөдө быйыл 8 айдын ичинде эле ички иштер органдарынын маалыматтарын каттоо электрондук журналына карата 14277 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырганда 35%-га же болбосо 3710 окуяга көп. Көбөйүү тенденциясы жылдан жылга уланып келүүдө. Кафедеги тамак аштын баасы тейлөө акысына тыюу салынган мыйзам күчүнө киргенден кийин да өзгөрбөйт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнүнгө салуу кызматынын адиси Адилет Жумабеков биринчи радиого билдирди. Орточо тарифти алалы 15%, бир тамак 300 сом дейли, 15% 45 сом. Кафе же ресторан 1-январдан баштап тамактын баасын ушул суммага гана көтөрө алат. Бирок кардар төлөгөн акыркы эсеп өзгөрбөйт. Кээ бир кафе ээлери кызматкерлерине түшкөн каражаттын 7-8%-ын гана айлык төлөп беришкенин мойнуна алышкан. Калган акча майда чүйдө сатып алууга жумшалган. Эми бул сумма дүмүрчөккө кошулуп, кафе-ресторандарда таза иштей баштайт, деп ишендирди агенттиктин өкүлү. Мындай чечимди кабыл алуунун дагы бир себеби тамактануучу жайлардын ээлери официанттарга 15%-дык кызмат акысын толук бербей тургандыгы менен да түшүндүрүлдү. Ал кошумчалагандай, бул демилге жарандардын жана блогерлердин кайрылуусу боюнча иштелип чыккан. Эгерде алар кассалык аппараттын квитанцияларында көрсөтүлгөн сумма көрсөтүлбөсө, эмне үчүн 15%-дан ашык салык төлөшү керек экендигин билгиси келген жана жашыруун эсеп катары колдонулуп жатат деп баалашкан. Бул бүгүн болуп өткөн жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Келе жаткан эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.